39,1 кемити 0,794. Бул сандардын айырмасы канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, сандардын айырмасын өз алдынча эсептеп көр. Себеби сен эсептеген айырма менен биргеликте эсептеген айырманы салыштырып көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Бул сандардын айырмасын эсептейли. Кемүүчү 39,1. Андан кемитөө керек 0,794'tü. Анын бирдиги 0. Демек, кемүүчүнүн бирдигинин тушуна жазып алабыз. 9'дун тушуна жазып алдык. Жана өтүрдүн тушуна жазып алдык. 10'дук үлүшү 7, 100'дүк үлүшү 9, жана 1000'дик үлүшү 4. Кемитүүнү улантабыз. Жок нерседен 4'тү кемитүү керек. Жок нерседен 9'ду кемитүү керек. А бул жердеги жок нерсе деген ал канчага барабар? Эгерде кемүүчүдө биз үтүрдөн кийин же болбосо 10'дук үлүштөн кийин бир канча 0'ду улап жазсак, ал сандын негизги маанисин өзгөрбөйт. Демек бул жерден 0'дөн 4'тү, 0'дөн 9'ду кемитүү керек. А бирок 0'дөн 4'тү кантип кемитебиз? Ал үчүн бул жердеги 10'дук үлүштөгү сандан бирөөнү 100'дүк үлүш жана 1000'дик үлүшкө таратуу керек. А бирок бул жерде 10'дук үлүш 1 болгондугу үчүн аны таратып салса бул жерде 0 калат. Демек, бирдиктен бир санды алабыз. 9 бирдик бар болчу, демек 8 бирдик калат. Анын бир бирдиги 10'дук үлүшкө өткөндө 10, бул жердеги 1 менен 11. Бирок 1 10'дук үлүштү 100'дүк үлүшкө өткөзүү керек. Демек бул жерде 11 эмес, 10 калат. Ал эми бул жерде 10 100'дүк үлүш. Бирок 10 100'дүк үлүштүн дагы бир үлүшүн 1000'дик үлүшкө өткөзүү керек. Демек бул жерде 10 эмес 9, ал эми 1000'дик үлүштө 10 болуп калды. Анда кемитүүнү улантабыз. 10'дон 4'тү кемитсе 6, ал эми 100'дүк үлүштө 0 эмес 9 100'дүк үлүш калды. 9'дан 9'ду кемитсе ал кайра 0. 10'дон 7'ни кемитсе 3, үтүрдү өз ордуна коюп алабыз. 8'ден 0'ду кемитсе 8, ал эми 3 10'дук бар болчу. Анын өзүн жазып алабыз. Андан эч бир санды кемитпейбиз. Демек айырма 38,1000'ден 306'га барабар.